Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде Дализдеги кеп. Биз бул берүүдө расмийлиги жок өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Бүгүн биздин студиябызда Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова. Саламатсызбы, куш келипсиз. Чакыруубузду четке какпай келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан элдин баары эле вице-мэр катары, соцблокту караган айым катары алыстан таанышат. Бүгүн сизди жакындан таанышалы деп чакырдык. Венера Рыскулова өзү жөнүндө эмнелерди айткысы келет? Саламатсыздарбы, рахмат. Бүгүн ушул Орозонун ыйык күндөрүндө мени ушул эфирге чакырып атасыздар. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалап кетем биринчиден. Анан эми чындыгында бул жеке суроолор болот деп айттыңыздар. Орозонун күндө предельно открыто болгум келет сиздер менен. Өзүм жөнүндө айтып кете турган болсом, мен өзүм өзгөндүн кызы болом. Ушул кичимекеним Ош. Ушул өзүмдүн жериме, өзүмдүн элиме келип кызмат кылып атканыма мен абдан мындай сыймыктанам. Ушул аз да болсо өзүмдүн билимим, тажрыйбам ушул элиме пайдасы тийсе экен деген ниеттемин. Өзгөндүк болом дедиңиз. Балалыгыңыз кандай өттү? Кантип чоңойдуңуз? Кандай кыялдар менен чоңойдуңуз? Абдан жакшы суроо. Мен балалыгым, мен айтат элем, эми биз баягы Союз доорунун бир четин көрүп чоңоюп калган поколение катары. Мен абдан балалыгым бактылуу өттү десем болот. Өзгөндө мен карапайым дарыгердин үйүндө, үй бүлөсүндө төрөлгөм. Апам да дарыгер тармагында, саламаттык сактоо тармагында, атам дагы дарыгер болуп эмгектенет. 7 бир тууганбыз, 3 эжем, 1 агам, 2 иним бар. Мен кыздардын кичүүсүмүн. Анан бизде үй бүлөдө ата-энем бир жагынан эркин дагы кармап, бир жагынан катуу да кармаган тарбияда болуп өскөнбүз да. Анан атам өзү ата-энелер комитетинин төрагасы болгондуктан мектепте бизде баарыбызда өзүбүздө ушундай жоопкерчилик болгон да. Бул ошол атабызды, энебизди мындай жер каратпай, уят кылбай, жакшы тарбияда жүрөлү деп өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, мен айтат элем, үй бүлөдө дагы, сыртта дагы үлгүлүү бала, кыз катары жүргөнгө аракет кылат элек. Анан көбүн эсе жанагы каникул учурларында чоң ата, чоң энем жок, бирок тайне тайтам бар болчу. Ошолордун колунда көп жүрдүм да. Ошол Өзгөн районунун Заргер айылында. Мен ошол өзүмдүн жашоомдогу ошол көп нерсени үйрөнгөнүм ошо тайнемен болду. Ошол 5-класста окуп атканда эле мал сайыт элек, тандырга нан чапканды үйрөнүп, бээ саап, ат минип дегендей, ошо тоонун жашоосу ошондой да. Эми ошол учурларда баягы жасаган учурда бир аз баласында мындай катаал көрүнүп башка болот эле, бирок мен азыр айтам, ошол кыйынчылыктарды көрүп өсүп, баягы чөпкө чыгып, чөмөлө кылып, бээ саап, сүт тартып, казан эзме куруттарды кайнатып жасап дегендей, ошол нерсенин баарын өзүм көрүп, үйрөнүп алганым үчүн мен айтат элем, ошондой тоскоолдуктарды ар бир бала өтсө жашоосунда, мындай жөнөкөй жашоодо кыйналбайт. Кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, ал нерсени оңой жеңет деп ойлойм да. Азыр эфир башталганга чейин дагы ата-энеңиз жөнүндө азыраак кеп кылдыңыз эле. Негизи эми биз айтып коет, ата-эненин балага калтырган эң чоң мурасы тарбия депчи. Сиз үчүн ата-энеңиз калтырган эң чоң бир менин өмүрүмө өмүр бою пайдасы тиет деген нерсе эмне болду деп ойлойсуз? Кайсы тарбиясы, кайсы насааты мүмкүн?
Мен айтат элем азыр чындыгында бул ата эненин тарбиясы баланын коомдогу жүрүм турумуна, коомдо негизи эле жашоосуна чоң бир таасири абдан чоң болот да. Себеби эми мектептерде мисалы окуу тарбиясын алса, кандайдыр бир ошо билим жагынан тарбия алса, ал ата эне бул негизи эле баланын жеке калыптанышына чоң таасир тийгизет да. Кече жакындары мен ушул ата энелер комитеттери менен жыйын өттүм. Ошол жерде өзүңүздөр билесиздер, азыр мына акыркы күндөрү ар кандай коомчулукта терс көрүнүштөр көп болуп атат. Бул да болсо уюлдук телефондордун, компьютердин, эми жана технологиянын өнүгүшү менен биздин балдарыбыз дагы өсүп өнүгүп турат да. Бирок ошонун терс жагы дагы, оң жагы дагы бар да. Анан көбүнесе эле балдар эле эмес, өзү биз улуулар деле ошол телефонго кирип кетебиз го. Бул жанагы мен айтат элем да, маңкурт сыяктуу эле болуп, баягы ата энесинен дагы, жакындарынан дагы ушу телефон жакын болуп калат да адамдарга. Ушул нерседе биз идеологиялык жанагы өзүбүздүн салттуу тарбиядан алыстап кеткенибиз байкалат. Ошондуктан мен айтат элем да, баягы үйдөгү тарбия бул абдан чоң таасири бар. Себеби эми биз баягы жана айтып кеткендей союз учурларында баягы жашап калдык. Ал кезде уюлдук телефон да болгон эмес. Анан телевизорду дагы сааты менен көрөт элек. Жада калса талай иштери болуп калганда көрбөй калганда учурубуз болот. Менин ата энемдин берген тарбиясында бул эмгекчилдик. Бирок мен өзүмдүн апамдай, өзүмдүн атамдай аларчалык эмгек кыла албаганым мени бир аз уялдырат да. Себеби мага ошондой байкалат, баягы апам чарчабагандай да. Ушул таң аткандан баштап бизде үй бүлөдө ошондой тарбия болгон. Таңкы 6-да сөзсүз турушубуз керек. Эшикти короону шыпырып, үйдү тазалап, күндүн нуру чыкканча үйдүн иши бүтүш керек деген тарбия болгон да. Андан кийин анан эс ала бергиле деген тарбияны айткан. Мен ошону тутунат элем. Дагы ошол апамдын ошол насааттарын баягы канчалык айтса баягы кулагыңа куйгандай болуп, ошол нерсе бала менен калат да. Анан ошон үчүн азыркы өзүмдүн кыздарыма дагы ошол тарбияны бергенге аракет кылам. Анан баягы айтып деп, урушуп тарбиялаганда эмес, өзүңдүн ошо үлгүң менен өзүң көрсөткөндө ошондо бала таасирленип ошол тарбияны алат деп ойлойм да. Өзүңүздүн балдарыңыз жөнүндө айтып калдыңыз. Жеке үй бүлөңүз боюнча кеп калсак, каяка келин болуп түшкөнсүз? Балдарыңыз канча балаңыз бар дегендей? Өзүм Жалал Абад областына келин болгонмун. Жолдошум бар, 3 балам бар, 2 кыз, 1 уулду тарбиялап келебиз. Кыздарым мектеп жашында окуп атышат. Уулум бала бакчада. Салттуу кыргыз тарбиясын бергенге аракет кылып жатыпсыз да балдарыңызга? Сөзсүз түрдө. Азыркы өзүңүз айтып өткөндөй интернеттин, технологиянын өнүгүүсү, анын үстүнө шаарда өсүп аткан балдарга ошо кыргыз кылып тарбиялоо кыйыныраак болуп аткан жокпу? Эми бул да болсо да жана айткандай үйдөгү тарбиядан, ата эненин тарбиясынан көп көз каранды да. Мен мисалы балдар менен үйдө кыргызча сүйлөшөбүз. Мама, папа дедирбей, ата, апа деп айттырам. Анан сөзсүз баягы өзүнүн эне тилин, негизи орус мектепте окушат, бирок үйдө жалпы эле кыргызча сүйлөйбүз да. Анан күндө ошол кандайдыр бир иш-чаралар болбосун, эми жакшылык бар, жамандык бар, ошол нерсеге мени атам, өзүмдүн апам ошондой нерсеге көп аралаштырып алып барчу да. Жакшылыктарга, жамандыктарга көп ээрчитип жүрчү. Ошол жерде ошол кандай салт санаалар бар кыргыздын, кандай болуш керек,
баягы көзү көнүксүн, каныксын. көзү каныксын деп алып барчу экен. Ошондуктан мен мындай конок келгенде же конок узатып атканда же бир кандай жаманчылыктар болсо ошол салт санаалардын баарын тутунуп кармаганга аракет кылам да. Ошону өзүмдүн кыздарыма дагы айтып, үйрөтүп келем. Жаныңызда жүргөн кээ бир адамдарды угуп калам. Аябай принципиалдуу, катуу байым депчи. Ошондойсузбу? Негизинен ар бир адам мындай өзүнүн төрөлгөндө эле кыялы менен төрөлөт деп айтат го. Анан ошол жашоосунда дагы бул жашоодо өзүн өзү баягы үй бүлөдөгү тарбиясы менен калыптанат, характер деп коебуз. Анан баары эле көп эле ошентип айтып калат чынында. Катаалыраак же бир мындай биринчи көргөндө ушундай кабагы бүркөлөп дегенди айтышат. Бирок жакындан сүйлөшүп, жакындан таанышып келгенде сен таптакыр башка адам турбайсыңбы деп айтышат. Анан эми мен айтат элем баягы өзүмдүн кызматымда, жетекчилик кызматта жумушка байланыштуу кээде ошондой талаптарды койгон туура келет. Себеби биз кыргыз эли мээнеткеч эл болгонубуз менен баары бир жалкоораак келебиз. Ошондуктан баягы бир аз жумшак сүйлөп, бир аз мындай күлүп эме кылсаң, мамиле кылсаң, жумуштар аткарылбай кала берген учурлар да болот да. Ошондуктан ал мен баягы жумуштагы өзүмдүн алып жүргөнүм ал башка нерсе, анан сыртта адам катары жүргөнүм бул башка нерсе да. Негизи принципиалдуулук бул ийгиликке жеткенге мүмкүнчүлүк түзүп береби же азыркы биздин кыргыз коомчулугунда азыркы бир жашоонду ала турган болсок, принципиалдуулук ийгиликке алып келеби же тоскоолдук жаратабы көбүнчө? Ар бир тапшырма берилсе, ошол кантыксыз аткарылыш керек. Чындыгында ар бир мыйзам болобу, кандайдыр бир токтомдор болобу, буну эми атайын ошол бир жөнгө салуу максатында жазылат. Анан кийин ошол эми жакшы эмес көрүнүштөр болсо ошол жерлерге сын айтылып тапшырмалар берилет. Анан ал нерсе аткарылбаса, анда иштин жыйынтыгы болбойт. Мен бул нерседе ошол принципиалдуу турам. Берген тапшырмамды сөзсүз кайра сурап аламын. Аны алганда дагы ал канчалык деңгээлде сапаттуу аткарылды. Мен сурап калам өзүмдөн элечи. Мен өтө катуу тийсем, сиздер капа болбоңуздар. Бирок жумушта жумуш аткарылыш керек. Анан ар бир нерсенин, ар бир берилген тапшырманын жыйынтыгы болуш керек. Жыйынтыгы болбосо мен өзүм мындай канааттанбайм да. Анан өздөрү да айтып калат, кээде биз рахмат айтабыз, кээде эми капачылык деген нерсе жок. Мага андай пока айтыла элек чындыгында. Анан эми жумушта андай болбош керек да. Билимиңизге, тажрыйбаңызга, кылып аткан ишиңизге өзүңүз азыр канааттанасызбы? Мен негизи эле күндө пландап чыгам үйдөн. Буну мен күндө жумуштан келгенден кийин бүгүн эмне иш кылдым? Мен артка баарын көз чаптырып, карап көрүп, анан эгер бир күндө ошол бир жакшы жыйынтык чыгара албай, бир мындай өзүм ойлогондой бүгүн койгон пландагы ишим жакшы аткарылбаган болсо, аябай ызаланам кээде. Анан эртеңкиге келечекке анан дагы пландарды коюп күндө ошол анализдеп иштейм да. Анан себеби ар бир күн, ар бир саат бул кымбат биз үчүн. Анан ушул негизи эле мен өзүм ошол карапайым элден, жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан үчүн элдин көйгөйүн сырттан эле эмес, мындай ичинен жакшы билем. Анан ошол эми ушул эл үчүн кызматка келгенден кийин ошо элдин талабы, элдин мүдөөсү аткарылса экен, элдин жашоосу жакшырса экен деген мен негизи эле ошол кичине мектептик кезимдеги кыялым десем болот да. Ушул мектепте бизде
юный политолог деп айтылып калат эле. Мен ошондой жаш саясатчы деп. Күндө келип, анан кечинде атам менен жаңылыктарды көрүп, анан дүйнөдөгү болуп аткан жаңылыктарды бир жумада бир линейка болгондо ошол жерде дүйнөдө болуп аткан нерсе, Кыргызстанда болуп аткан нерселерди айтып, ушундай кыскача обзор берип, ушундай мектепте активдүү болчумун. Анан ошонун жыйынтыгы ушул кызматка алып келиптир да акырындык. Себеби баягы мен айтат элем, ар бир бала чоң кыял менен кыялданыш керек да. Анан ошол кичинеңде кыялданган нерсени мен эмнегедир баягы миротворец деп коебу, баягы достоштуруу адамчы. Анан көп нерсе баягы 1-класстан 10-класска чейин староста класс болгом да. Анан урушуп кетсе, чабышып кетсе, балдар, кыздар ошолорду ынтымак алып келип, анан кийин кээ бир болот эле, баягы муктаж үй бүлөдөн дагы балдар болуп калат эле. Ошолорго үйдөн деле ташынып тамак аш алып келип берип, же кандайдыр бир жардам берип, өзүмдүн негизи ички дүйнөмдөн абдан ушу элге көбүрөөк жардам берсем, чоңойгондо ушу эл менен иштесем, ушу элге пайдам тийсе, элге жардам кылсам деген нерсени көп кыялданчумун. Анан да баланын кыялын берет дегендей. Демек, кыялдана бериш керек экен. Сөзсүз түрдө. Негизи биз кыргыз эли Манастын урпагыбыз, анан кийин тарыхыбыз терең деп мактанып эле жүрөбүз да. Биз чындап эле ошондой мактанаарлык, сыймыктана турган калкпызбы? Албетте, баягы Манас атанын урпагы болуп, биз сыймыктанышыбыз керек. Ушул эл болуп, кыргыз деген атыбыз бар, улутубуз бардыгына сыймыктанышыбыз керек. Себеби кылымдарга көз чаптырсак, канчалаган элдер, канчалаган улуттар өзүнүн улуттугун жоготуп, өзүнүн эл катары эл экенин жоготуп алганбы. Биз чакан эл болсок дагы өзүбүздүн баягы көрөгөчтүгүбүз мененби, ошол биздин ата бабаларыбыздын көрөгөчтүгүнөн, ошол дипломатиялык ошол кездеги эле мындай сүйлөшүүлөргө барып, ошол элибизди сактап калды, бизге мурас кылып, ушул заманга алып келди. Биз ошого ыраазы болушубуз керек. Мен сыймыктанам кыргыздын кызы болгонума. Азыр кыргыздын азыркы абалы, мисалы жаштардын же жалпы эле элдин көз карашы, алардын жашоо образы, биз чындап эле мындай ар ким өз көмөчүнө күл тарткандай, ар ким өзү үчүн жашагандай сезилет да азырчы. Мисалы тарыхты көрсөң, чындап эле ошол мекен үчүн, эл үчүн күйгөн бир канча тарых инсандарды окуйсуң, таасирленесиң. Эмнегедир азыр ошондой бир агым дейбизби, ошондой бир адамдар жоктой сезилет да. Эми бул эволюция деп коебуз го. Ар бир тарыхта бир системадан бир системага өткөндө, мисалы ошол союздор бузулуп, союз таркагандан кийин биз мына базар экономикасына өтүп, бир канча өзүбүз эгемендүү мамлекет болдук. Өзүбүзчө эми мурун союздун ичинде биз эми жалпы баягы теңдик болуп, ошол жашоого көнүп калганбыз. Анан өзүбүзчө самостоятельный эл катары бул союз таркагандан кийин ушул жолго түшүп, бир топ кыйынчылыктарды өткөрдүк. Билесиз, эми кыргыз эли башынан көп нерселерди өткөрдү. Анан чындыгында мен айтат элем, азыр деле жок эмес. Биз эми мына 30 жыл бою ошол кыйынчылыктарды өтүп, ар кандай тепкич баскычтарды өттүк да. Демократиянын жолун, бул парламенттик башкарууга, президенттик башкарууга, мен ойлойм, эми мындан ары кийинки мына келечектеги 30 жыл тек гана өнүгүүнүн үстүндө ошол иштейбиз деген үмүт. Ал үчүн баягы эл башчылары жакшы болуш үчүн эл өзү оңолуш керек да. Анан ар бир адам өзүнөн баштап, өзүн тарбиялап, ушул мекенин сүйүп, мекенине ушул салым кошсо,
өлкөбүз да өнүгөт, эл башчыларыбыз да оңолот деп ишенем да. Китепти көп окуйсузбу? Китепти абдан жаш кезимде, балакат кезимде көп окуучумун. Дагы да китеп окуганды абдан сүйөм. Бирок тилекке каршы баягы аял киши бул мамлекеттик кызматта иштегенде үй бүлө менен жумушту айкалыштырып алып кетүү бир аз татаалга турат эркек кишилерге караганда. Бирок ошого карабастан китеп окуп ар дайым өзүңдү өзүң жанагы баягы орусча айтканда век живи, век учись деп коет. Аял киши өзүн тарбиялап туруш керек. Балдарың тарбиялуу болуш үчүн аял киши өзү көп окуп, көп тарбияланып туруш керек да. Анан мына быйылкы жылдын эсебине ошол биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Тоолор ураганда деген китебин жаңы баштадым. Ошону дагы аягына чыга элекмин. Убакыт болгон учурда гана окуп калам, анан кайра улайм. Себеби балдарым кичине, аларга да көбүрөөк көңүл бурушум керек. Алардын сабагына жумуштан келип, алар менен сабак жасайбыз, сөзсүз түрдө алардын маанайын сурап, күнү кандай өттү, кандай жакшылык болду бүгүн, эмнеге капа болдуң деген суроолорду берип, балдарым менен аларга дагы мээрим бергенге аракет кылам. Негизи менде мындай ой болот да, китепти кээде аябай көп окуган адамдарды жолуктурасың. Бирок ошол китепте жазылгандарды гана эстеп калышат да. Анан кээде бир тоолуу айылга барсаң деле, же мындай китепти окубаса деле турмуштук тажрыйбасы бай, акыл насаат айтып, таасирленте турган адамдар бар да. Анан сиздин жашооңузда китеп же ошо китептеги окуялар көп мындай сабак бердиби, же турмуштук тажрыйба көбүрөөк таасирлентип, көбүрөөк сизди адам кылып калыптандырдыбы? Туура айтасыз. Кээ бирде ошол көптү окуп, көптү билген эмес, көптү көргөн адам көптү билет дейт. Негизинен баягы жашоо тажрыйбада ар бир адам бул баягы өзүнчө эле бир китеп десем болот да. Ар бир адамдын тагдыры бул өзүнчө эле бир китеп. Ошол адамдын тагдырынан эле сен көп сабактарды алсаң болот. Анан мен өзүм баягы социалдык жактан эл менен көп иштеген үчүн жанагы балдар боюнча иштер комиссиянын төрайыммын. Ошондон эле ар бир үй бүлөнүн жашоосунан көп мындай сабактарды алып, ошол кандай багытта иш жүргүзүш керек, ошондон деле кайсы жерде кемчилик бар экен, кандай себептер менен келип чыгып атат деп, ошол дагы бул чоң мындай жардам болот десем болот да. Негизи ошо жашоо тажрыйба, сиз айткандай, бул адам үчүн дагы чоң нерсе да, китеп окугандай эле болосуң. Биздин кыргыз коомчулугунда канчалык пафостук сөздөр айтылбасын, кыздарды, аялдарды коргошубуз керек, урматташыбыз керек деген менен баягы аял алсыз бир жан дегендей түшүнүк жалпы коомдо бар да. Анан сиз азыр соц блокту караган аябай көйгөйү чоң бир соц блокту жетектеп турасыз. Коомчулук тарабынан, кесиптештер тарабынан койчу бул аялда дегендей бир мамиле болбойбу? Сиз туура айтасыз. Негизи биздин коомчулукта негизи эле эркек адамдар бизде аялдарды сөзсүз түрдө бир баскыч төмөнүрөөк көрүшөт. Бул эми ачык сөз. Бирок мен айтат элем, ушул биздин аялдардын коомдогу ролу абдан чоң да. Буну биздин өзүбүздүн тарыхтан эле алсак, Курманжанатка апабыз ушул өзүнүн ушундай кайраттуулугу менен, өзүнүн акылмандыгы менен, көрөгөчтүгү менен Алымбек Даткабыловсу дагы ушул элди өзү менен ээрчитип, жада калса ошол элди сактап калыш үчүн өзүнүн баласын да курмандыкка
чапкан бул өтө чоң эрдик. Себеби аял үчүн баласын жоготуу бул өзүн жоготууга барабар десе болот да. Мен идеал катары ушул курманжандыкка апабызды дагы өзүмө ушундай тутунат элем да. Себеби мен айтат элем, биздин аял зат ошол учурларда дагы өзүнүн ордун жоготкон эмес да. Ал эми бүгүнкү күндө чындыгында баягы эркек сырткы тон, аял ички тон деп коет го. Эне ата сырткы тон болсо, апа ички тон дегендей, аял киши биз мындай көп деталдарга көңүл бурабыз, майда чүйдө баракаттарга. Эркек кишилер көбүнчө мындай чоң көйгөйлөрдү сырттан карайт да. Социалдык маселеде сөзсүз түрдө бул аял кишинин көзү менен караш керек да. Себеби эне катары ошол эле элдин көйгөйү, баягы сопереживание деп коет да. Ошол нерсени өзүң жүрөгүң менен өткөрүп көрүп билгенде ошол көйгөйлөргө анан чындыгы менен да көңүл бурасың да. Бул жаатта сиздин жолдошуңуз колдоо болсо, ийгиликке жетиш кыйын болсо керек. Сөзсүз. Ал жолдошуңуз кандай көз карашта, кантип сизди колдоп даяп турат? Мен Аллага шүгүр келтирем. Жолдошум, өмүрлүк жолдошум инсан катары абдан жакшы киши. Мен негизи эле бир эле жолдошум эмес, менин кайын журтум. Мен ата энелерибиз деп ушундай тилек кылам да, бир нерсени тилегенде. Себеби менин кайын кайнатам дагы бул мен өзүмдүн баягы үйүмөн кайын журтума барганда, мен баягы өзүмдүн үй бүлөм деле интеллигенттүү үй бүлө, кайын кайнатамдын үй бүлөсү дагы ошондой үй бүлөдөн. Күчтүү экономисттердин бири, экөө тең экономика тармагында эмгектенишкен, анан ушунчалык түшүнүктүү. Мен бүгүнкү күндө көп нерсе кандайдыр бир кеп кеңештерди өзүмдүн кайненем менен көбүрөөк сүйлөшөм, өзүмдүн апама караганда. Анан себеби баягы өз кызына мээрим бергендей берет кайненемчи. Анан ошолордун колдоосу болбосо, албетте мындай мамлекеттик кызматта иштеш бир топ эле татаалдыкка келет. Себеби бул эркек коллектив көп нерсе болот. Анан эрте келесиң, кеч келесиң дегендей, менде мындай бир терс көрүнүштөр болгон эмес. Тескерисинче ач калбадыңбы же башкабы, кыйналбадыңбы деген эле суроолор болбосо, мен ошого мындай жолдошума ыраазычылык айтып кетет элем да. Эмне үчүн көп аялдар кыялына жетпей калат? Кыз кезинде аябай же студент кезде дейбизби, окуучу кезде ушундай ашып ташып, энергиясы ашып, билим ашып жүргөн кыздар кийин бир 10 жылдан кийин эмнегедир соолуп калгандай, ушундай бир көп учурда кыялына жетпей калат да аялдар. Эмнеге? Эми ал дагы болсо өзүнүн адамдын өзүнүн эркинен. Мен айтат элем да, бир жагынан эми эркек кишилерге оңой жагы ал өзүнүн сөзсүз жашоодогу ордун өзү коюп, өзү айтып, өзү билет. Биздин аялдар бул ошол кайын журтунан көп зависимый болот. Алардын багыты менен, баягы оту менен кирип, гүлү менен чыгып деген бизде эми бар да. Бул дагы нерсе жакшы. Эми мен айтат элем, ошол негизи аялдар коомго көп өзүнүн жакшы иштерин көрсөтсө болот. Бирок тилекке каршы ошол өзүнүн жолдошунун кандайдыр бир чектөөлөрү менен же ошол кайын журтунун чектөөлөрү менен болуп калышы мүмкүн да. Бирок дагы да мына кечүү жакында эле бир 50 жаштан ашып калган эжекен медицина окуу жайына кирип, Бишкекте медакадемияда окуп атат да, 50дөн өткөн жашында. Ал айтат, мен ошо турмушка чыгып, мен ушул окутпай, жолдошум ушундай балдарым үчүн жашап, азыр эми балдарым чоңоюп калды, мен дагы да өзүм ушул кыялданчумун, дарыгер болом деп, врач болом деп.
мен ошону окушум керек, мен бул жашоодон ошол кыялым орундабай өтпөш керек. Себеби деген бул жашоодо жашап, анан ошол кыялына жетпей кал деген бул арман болуп калат. Мен айтат элем, ар бир адамдын өз колунда аракет кылса эле бул нерсе, кыялдар орундалат. Вице-мэрлик кызматка кичине кайрылалы да, бир 10 жылдан ашыгыраак убакытта Ошто вице-мэрлик кызматка соцблокту караган айымдар келет, ана келет, могу келет деп эле келтире албай атышкан да. Сиз кантип келип калдыңыз? Эми мага бул кызматка чейин бир нече сунуштар болгон. Өзүңүз билесиз, мен ошол өкмөт аппаратында иштегем. Ал жерден Тышкы иштер министрлигине сунуш болду. 3-чү катчы болуп келип иштеп бериңиз. Дагы да башка сунуштар болгон. Анан бул сунуштагы Алмаз Шемекич тарабынан айтылган. Эми сиз мамлекеттик кызматта бул жерде иш тажрыйбаңыз бар. Анан өзүңүз да бул өзүңүздүн кичинекениңиз, элин билесиз, жерин билесиз. Ошол жака иштеп бере аласызбы деген сунуш болгон. Анан бул мага албетте баягы 2-3 эсе чоң жоопкерчилик болду. Себеби бул жетекчилик кызматта менин биринчи чоң кызматым. Ошентип бере келдим мен. Азыр өзүңүз айтып атыңыз, аткаруу кызматында бир топ тажрыйбаңыз бар экен. Анан эми ал аткаруу кызматында болгондо, азыр бул эми жетекчилик кызматта турасыз. Аткаруу кызматында көз карашыңыз кандай эле, дагы жетекчилик кызматка келгенде эмнелерди түшүндүңүз, эмне өзгөрдү? Негизинен эле эми ал жакта эми бир кичине бөлүмдү жетектеп келсем, азыр эми бир топ чоң кызматтарды жетектеп атам. Аткаруучу болуу бул бир сөз, жетекчи болуш бул башка нерсе. Сөзсүз түрдө элдин баарына жагыш кыйын. Ошол бир жыйын максаттарга жетүүнүн өзү социалдык тармакта кыйынга туулат да. Себеби бул материалдык эмес нерсе да, идеологиялык нерсе көп. Анан аткаруучу болгондо мен өзүм ошол өзүмдүн жетекчилеримди уят кылбаганга, ар бир айткан тапшырмасын өзүмдүн иш жумуш убактым бүтсө дагы ага карабастан ушул киши эртең уят болбосун деп баягы түнкү саат 9-10 чейин болсо дагы ишимди бүтүрүп берип, даяр кылып, ошол өзү каалагандай аракет кылчубуз. Эми жумуш бар жерде кемчиликтер болот. Бирок өзүмдүн ошол иш тажрыйбамда мен ошол өкмөттө иштеп, бир да мындай сөгүш алып, же башка мындай жаза алган эмесмин. Бирок абдан жумуш көп. Ал эми жетекчилик бияка кызматка келгенде мен айтат элем, баягы элден айланыш керек. Ошол элибиз бар, биз ушинтип иштеп жүрөбүз. Анан кызматкерлерге дагы ошол биздин ошол борбордогу иш тажрыйбаны бул жака азаздан болсо дагы баягы эми келип эле чоң өзгөрүү кылыш кыйын. Себеби адам баласы өзгөрүүнү каалабайт. Анан бирок азаздан болсо дагы ушул мэриянын имиджин көтөрүүнүн үстүндө, статусун көтөрүүнүн үстүндө ушул жакта өзүнүн кызматкерлерге дагы анча-мынча өзүм билген нерселерди үйрөтүп, анан анча-мынча мен булардан үйрөнгөн учурларым болот. Киши жакында сизге Ош шаарынын тургуну нааразычылыгын айтып чыкты. Керек болсо атайын жыйын өткөзүп, сиздин дипломуңуз жок деп да айтып чыкты. Ушул жерден негедир сиз ал учурда мындай алыстан эле жооп берип койдуңуз. Бүгүн ошол себепти айтып бериңизчи, эмне үчүн сизге нааразы болуп атышат? Анан дипломуңуз барбы чындап эле? Эми мен мындай айтат элем да, мен ушул Ош технология университетинде окуганмын. Рахмат, мен ага эжекелериме рахмат. Кечээ күнү чындыгында ошол эжекебиз ушундай бир нааразычылык айтып чыкканда, мен университетте окуганда бир күндү калтырбаганга аракет кылат элем.
ошол артыкча диплом менен бүткөнмүн. Аябай өзүм дагы мындай коомдук иштерде активдүү катышып жүргөн үчүн КВНдерге катышчумун. Анан өзүмдүн группалаштарым дагы чыгып, ушундай сен деле пресс-конференция берип койбойсуңбу дегендей. Анан эми мен окуп бир эмес 2 окуу жайды бүткөм. Экинчи окуу жайым магистратура Кыргыз экономика университетин бүтүргөм. Анан ал жактагы агай-эжекелерим дагы айтышты. Мен мындай дейт элем да, эми мен бул эжеге эмнеге нааразы болуп атканын бир жагынан түшүнбөйм да. Негизи мен элди кабыл алуу күнүм 4-күндөр. Бирок мен ага карабай күндө болсо ошол иш ордунда болуп кала турган болсом эле, себеби выездар көп да, анан иш ордунда болуп калсам, ар бирин укканга аракет кылам да, ар бирин отуруп, шашпай угуп, ошол маселесин жеринде чечкенге аракет кылам. Анан бул эжеке негизинен башында кайрылганда, ошол январь айында кайрылган экен, кат менен кайрылган экен материалдык жардам берүү боюнча. Анан ошол баласынын ооруганын айтып, Даун синдрому эми бул бир майыптуулук эмес, бул бир жугуштуу оору эмес, бул эми генетикалык өзгөчөлүгү менен төрөлгөн баягы биздин күн балдар деп коебуз. Деп кайрылганда бизде баягы өзүбүздүн мэриянын компетенциясына ылайык резервдик фондунан, мэриянын резервдик фондунан 3000-ден 5000-ге чейин муктаж аярлуу калктар кайрылганда жардам берүүгө укуктуубуз да. Анан бул эжекеге ошо 5000 сом өлчөмүндө материалдык жардам берилген. Андан кийин мэрдин кабыл алуусуна келген экен, мэр мени өзү чакырып калды. Келсеңиз деп барсам, ошол эже отурган экен. Анан чогуу угуп ал жерден, анан ушундай Россияда, Санкт-Петербургда ушундай операция ыкмасы менен дарыласа болот экен деген оюн айтты. Биз абдан жакшы кабыл алып, ал нерсени чындыгында мыйзам чегинде ошол катын алып, ошол күнү эле каттап, мыйзам чегинде жоопторду бергенбиз да. Жетекчи менен сүйлөшүп, Катар кайрымдуулук фондуна кайрылуу жазганбыз. Себеби азыр баягы рак оорусу менен ооругандар, дагы башка оорулар менен кайрылгандар болот. Ошондой кайрымдуулук фонддор аркылуу жардамдарды алып, жардам берип келебиз. Буну мен эми өкмөттө иштегенде деле мен 3 жылга жакын ошо эл менен иштегем. Элдин кайрылуулары менен андай учурлар көп эле болгон. Анан бүгүнкү күндө ал кайрымдуулук фонддон азыр жооп келе элек. Эгер жакшы бир оң жака жооп болуп калса, сөзсүз түрдө ал жардамды бергенге биз даярбыз. Эми өзүңүз билесиз, бир жумушка кирүү үчүн бир топ текшерүүлөрдүн өтөсүн. Өкмөткө тем более да, өкмөттүн аппаратына барыш үчүн ГКНБнын бир топ текшерүүлөрүн өтөсүн. Ал тургай жанагы соттолгон эмеспи, туугандарың соттолгонбу, ары кандай бир 6 айдан 1 жылга чейин ушундай текшерүүлөр болот да. Анан бул эми сиз жакпай калган айрым адамдардын кадамы деп түшүнбөдүңүзбү? Атайлап жасалган эле. Мен мындай деп айтат элем да, эми жумуш жылыш үчүн сөзсүз түрдө катуу айтылат, жакшы айтылат, жаман айтылат дегендей, жумуштун жүрүшүндө жетекчи катары сөзсүз түрдө талап болот да. Анан кээ бир учурда көп адам келет, ар кандай маселени суранып келет. Мен принципиалдуу түрдө мыйзамсыз нерсеге барбаймын эч качан. Эгерде ошол колумдан келип мыйзамдуу түрдө иш болсо, ал нерсени сөзсүз түрдө колумдан келишинче жардам берип, көмөк көрсөтүүгө даярмын да. Анан кээ бирде ошондой болуп калат, ушундай келип суранганда, балким ошолорго жакпай калышы мүмкүн. Анан ушуну жасабай койду деши мүмкүн. Негизи эл менен иштеш, анан айрыкча жетекчилик кызматта турган аялга үй бүлөсү болсо, башкача жүк, кыйналуу болсо керек да. Анан чарчаганыңызда, айрыкча сиздин атыңыздан ар кандай сөздөр айтканда адам чарчайсың да, баарын таштап коюп кетип калган келет. Сиз кантип эс аласыз? Кантип өзүңүзгө келесиз дегенде?
мен ошол сурооңузга азыркы учурда баягы өзүмдүн балдарымда кичинекей деп атпаймынбы, мен үйгө келгенде жумушта мен жетекчимин, үйгө мен келгенде жөнөкөй энемин, аялмын дегендей, үйгө келип мен сөзсүз түрдө балдарымды кучактап, аларга ошол чындыгында бир күн гана дем алыш күн болот менде, базар күнү. Ал күнү да ошол балдарга болсо да бир аз жакшыраак тамактар жасап берип, алар менен анча мынча кичине сейилдеп чыкканга аракет кыласың. Чарчаганга убакыт жок. Анан чарчаганга убакыт жок. Чындыгында балким жаштыгымдын күчү мененби мен жумушка келбей алам десем болот да. Жумушка келип, ошол жумуш иштегенде ошол жакшы бир өзүмдүн ишимдин жыйынтыктарын көрсөм мен эс алам. Эми ишиңизге байланыштуу бир суроо берейин. Соцблогду карап атасыз, азыр ошто чечиш керек деген конкреттүү, ошо тез арада чечиш керек деген кандай социалдык көйгөйлөр болуп атат? Аны чечиш үчүн жеке сиздин оюңузда же мэриянын планында кайсы маселелер алдыңкы бир жылда дейли чечилет? Эми менде бир 20дан ашык багыт бар социалдык тармакта. Ар бир тармактын өзүнүн көйгөйлөрү бар. Анан сөзсүз түрдө биздин ушул эң бир эле мындай орчундуу коюлган маселе бул биздин балдар. Бул жерде ушул мен байкаганым баягы балдар лагерь жок экен. Ошто жок экен, ушул профсоюздун лагерине ал дагы болсо баягы эски эме ойдон калган экен. Ушул нерсеге мен жүрөгүм ооруду, себеби эми баягы колунда барлардын балдары көлгө, тияк бияктарга барып эс алса, биздин аярлуу калк көбүн эсе ушул балдарыбыз эс алуу жайлары жок экен да, жай каникулда. Бул эмнеге алып келет? Бул да болсо балдарды жанагы көчөдөгү баягы бейшеке жүргөнүнө, анан ар кандай жаман жактарга кетип калышына дагы өбөлгө түзөт. Ошондуктан балдарды ушул жайкы каникулдарда кичине эме баягы айылдагы балдар талай ишине чыгып, чөпкө чыгып, же дагы башка бир мындай сууларга түшүп жүрүп өзүнүн убактын өткөрсө, бизде шаарда балдардын ошо бара турган жери аз экен. Ошого Алмаз Шымбековичтин колдоосу менен азыр ошол биздин жана Комарова жаштык лагерин реабилитациянын үстүндө иштеп атабыз. Ошол жака быйыл ошол каралып, эми быйыл эле бүтүп кетпесе да акырын ошол 1-2 жылда ошол лагерди восстановить этсек деп калыбына келтирип. Сизге эркен микрофон берели. Элге кайрылыңыз, пикириңиз болсо, каалооңуз болсо, алдыда максаттарыңыз боюнча мүмкүн жаштарга мотивация боло турган кеп кеңеш айтасыз. Биздин калай кыргыз элиме эң биринчиден ушул дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, анын ичинде Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, элибиз ынтымак болсун, асманыбыз ар дайым ачык болсун. Ынтымак бар жерде ырыскы бар дейт. Ынтымакташып иштеп, ар бирибиз өзүбүз ошол аз да болсо салымыбызды кошсок, ошол Кыргызстанга биз ошол өнүгүп, дагы да өзүбүздүн келечек муундарга жакшы бир өлкөнү калтырып, мурас кылып беребиз. Жаштарга болсо айтат элем, эч убакта өзүңүздөрдүн кыялыңыздардан чегинбеңиздер, кыялданыңыздар. Ошол кыялдар сөзсүз түрдө орундалат, Кудай жаштын тилегин берет дегендей сөзсүз түрдө болот. Ал эми мен өзүм жетекчи катары ушул тилегим ушул элибиздин кандайдыр бир жакырчылыктан чыгаруу үстүндө абдан мен өзүмдүн аракетимди жасаймын. Мага да жардам бериңиздер. Элибиздин жашоо турмушу жакшырса, бул мен үчүн ушул элдин алкышы, элдин батасы, бул мага мындай чоң сыймык болот да. Анан ушул негизи эле тынччылык болсун. Айтканыңыз келсин. Сизге да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Дализдеги кеп болду. Студиябызда Ош шаарынын вице-мэри Венера Рыскулова болду. Биз кайрадан көрүшөбүз. Аман туруңуздар.